Сузак районунун Ырыс айыл аймагында 2012 жылы иштеп жаткан муниципалдык турмуш тиричилик чарбасы акча каражаты туура эмес бөлүштүргөндөн улам токтоп калган болчу. Ийгиликтүү аймак долбоорунун колдоосу менен 2018 жылы аны кайра иштетүүгө юридикалык жактан колдоо көрсөтүлүп, калктын таштандыларын ташууда көйгөйлөр чечилген. Айыл өкмөт аймагында почти көп жерлерде мусорларыбыз жаткан, мына сайды жээктин бойдорунда элдер топтоп туруп ошол жерге алып барып таштап, ипта неме болуп, көрүмсүз видта болгон да. Анан мына ишана ишке киргенден кийин ушундай жагдайлар жоголду. Полный мусорларыбыз энди 100% жаш, таза дейтен алысман, бирок мурункуга салыштырмалуу бир топ өзгөрүш болгон. Бүгүнкү иш-чарада мына ушундай иш тажрыйбасын өздөштүргөн жергиликтүү жетекчилер тийиштүү адистер менен биргеликте жетишкен ийгиликтерин Базаркоргон районундагы өз алдынча башкаруу органдары менен бөлүштү. 100 миң топласа мен 200 миң өткөрөм. Ошондой тарифлерди менен коюп койганбыз. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзу уюштурган бул иш-чаранын негизги максаты башкаруунун ыкмаларын жакшыртып жана өз тургундары менен тыгыз иштеп, элге көрсөткөн кызматтарын сапатын жогорулатууну көздөйт. Алсак аймакта чечилбей жаткан калкка керектүү иш-аракеттердин түйүнүн чечүүгө ар тараптан колдоо көрсөтүү болуп эсептелет. Буларга караштуу 27 маселе бар. Ошо таштанды чыгаруу, жарыктануу, айылдын ички маселелери. Ошол маселелерди чечүүдө элге ыңгайлуу шарт түзүп, кызматты сапаттуу көрсөтүүнүн алдыңкы тажрыйбаларын бул Базаркоргон районунун айыл өкмөттөрүнө тартуулап презентация кылып атабыз. Бул окутуулар бул гана жыл эмес, өткөн жылы да улантылган, өткөн жылы Сузакта уюштурганбыз. Ошондой эле Ысык көл областы, Нарын областында уюшулду. Бул долбоордун максаты ошо элге кызмат көрсөтүүнү, айыл өкмөттүн милдетине кирген маселелерди чечүү. Долбоорунун алкагында Базаркоргон айылында 2 айыл аймак тандалып алынган. Алардын бири Талдыбулак айыл аймагы. 13 миңден ашуун калкы бар Талдыбулак айыл өкмөтү долбоорго 2020 жылы пилоттук болуп кирген. Анын негизинде 25 көйгөйлүү болгон маселелерди чечүүсүнө аз да болсо колдоо болот деп эсептешет. Биринчиден ошо калкка кызмат көрсөтүү, ошо калктын элдин жумуштарын жанагы убактысын азайтуу боюнча, андан кийин элдерде ошо таза суу менен, ички жолдор менен өзүбүзгө берилген 25 маанилүү өзүнүн жана көйгөйлүү маселелер бар. Ошолорду чечиш үчүн бир аз болсо дагы жардам болот деп эсептейбиз. Ошон үчүн биз ушу Кудай кааласа жакында бул проект менен иштешебиз. Ийгиликтүү аймак долбоору азыркы учурда өлкөнүн Жалал-Абад, Нарын, Ош жана Ысык көл областарында ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат. Анын ичинде Жалал-Абад облусунун Базаркоргон жана Сузак райондору тандалып алынган. Жаңылай Болотбекова, Кылычжанов уулу, Базаркоргон району.